Бабылдагы эң бай адам. Байыркы Бабылда Раби Йосеф Бенгиш деген адам жашаптыр. Ал заманда Бабыл дүйнөнүн соода борбору эле. Ал эми Раби Йосеф Бабылдын эң бай адамы болчу. Байлыгына эсеп жок эле. Кемелери деңизде, гербендери чөлдө, кампалары данга, кендери алтын күмүшкө толгон. Бир күнү ал ооруга чалдыгып, өлөрүн сезди. Үй бүлөсүн чогултуп, мындай деди: балдарым, мен өлгөндөн кийин менин байлыгымды 3 жерден издегиле. Байлыгымдын 3/1 жерде, 3/1 колумда, 3/1 жүрөгүмдө. Ошол түнү Раби Йосеф көз жумду. Уулдары менен неберелери үйдү, короону, бактарды казып, дубалдарды бузуп, жер төлөлөрдү талкалашты. Бир да тыйын таппай калышты. Акыры чарчап, чогулуп отуруп атасынын сөзүн ойлонушту. Чоң уулу айтты: атам айткан экен, 3/1 жерде. Бул дегене жер сатып ал, үй салып кой, бакшак отургуз. Жер эч качан жоголбойт, баасы түшпөйт. Бул түбөлүк байлык. Ортончу уулу айтты: 3/1 колумда дегене соода кылгыла, бизнести өнүктүргүлө, акчаны акча кылгыла. Колдо турган байлык бул айланган акча. Кенжеси эң акылдуусу күлүмсүрөп койду да мындай деди: эң маанилүүсү 3/1 жүрөгүмдө дегене. Бул билим, акыл эс, кайрымдуулук, жакшы ат, адамгерчилик. Муну эч ким тартып ала албайт, өрттөй албайт, ууру уурдай албайт. Байлыктын эң ишенимдүүсү ушул. Ошондон бери еврей элинде 3 принцип сакталып калган. Жер сатып алып, бул кыймылсыз мүлк. Соода кыл, акча айлансын. Билим ал да, садага бер. Бул жүрөктө сакталган байлык. Бул уламышты еврей балдарына ата-энелери миңдеген жылдан бери айтып келишет. Азырда дүйнөдөгү эң бай еврейлер ушул 3 принципти так сакташат дейт. Эң кыска, эң таасирдүү насаат ушул экен. Байлыктын 3/1 жерде, 3/1 колдо, 3/1 жүрөктө. Үчөөнү тең сактасаң эч качан жакыр болбойсуң.